Atomy компаниясынын жеке эле Atomy эмес, бардык эле тармактык маркетинг жолу менен иштеген компанияларда иштеп, ийгиликке жеткире турган система бар. Бул система ийгиликке 8 кадам деп аталат. Мен бул рубрикада сиздерге ушул 8 кадамды чечмелеп айтып бермекчимин. Анда эмесе кеттик. Биринчи кадам. Сиз адегенде өзүңүз эмнени каалайсыз, өзүңүздүн кыялыңызды аныктап, максат коюп алууңуз керек. Кыялданууда сиз азыркы абалыңызга жараша кыялданып максат койбоңуз. Мисалы, сиз бүгүнкү күндө кичинекей бир квартирада жашап жатышыңыз мүмкүн жана айлык акыңыз да өтө аз болушу мүмкүн. Сиз ушуга байланыштырып максат койбоңуз эч качан. Мисалы, мен ушунча эле табам да, мен ушунча эле нерсе кыла алам деп ойлоп, эгерде сиздин кыялыңызда чоң 2 этаж особняк үй болсо, эч качан кичинекей бир квартираны максат койбоңуз. Кудай Тааланын казынасы кенен. Сиз эгерде себептерди жаратсаңыз, эмгек кылсаңыз, ал сиздин каалаганыңызды берет. Болгону эмгек кылышыбыз керек. Кыялыңызда эмне болсо, ошону тартынбай туруп жазышыңыз керек жана ошону көздөй багыт алышыңыз керек. Биздин ойлорубуз ар дайым материалдашып кетет да. Эгерде сиз жаман болот десеңиз, жаман болот. Жакшы болот десеңиз, жакшы болот. Эгерде сиз ошол азыркы акыбалыңызга байланыштырбай туруп, өзүңүздүн жүрөгүңүздөгү нерсени максат койсоңуз, сөзсүз түрдө ушул ийгиликке жете аласыз. Экинчи кадам бул чечим чыгаруу жана чечкиндүүлүк. Сиз кыялдандыңыз, максат койдуңуз, эми ошол максатты ишке ашыруу үчүн сиз катуу чечим кабыл алышыңыз керек. Эмгектенүү үчүн чечим кабыл алышыңыз керек жана ошонун артынан түшүшүңүз керек. Эсиңизде болсун, Atomy бизнеси бул сизди миллионер кыла турган бизнес жана сизден бул жактан тыкандыкты, эмгекти талап кылат. Чечимиңизди ар дайым фокуста кармаңыз жана сиз өзүңүздү, ойлоруңузду ар дайым таза кармашыңыз керек, позитивдүү ой жүгүртүүдө болушуңуз керек. Эч качан өзүңүздү башкалардан төмөн койбоңуз, өзүңүздү башкаларга салыштырбаңыз. Себеби ар бир адам индивидуалдуу, кайталангыс. Ар бир адам өзүнүн күчтүү жактары бар, ар бир адамдын өзүнүн алсыз жактары бар. Мына ошол күчтүү жактарын өнүктүрүү менен бул бизнесте чоң ийгиликке жетүүгө болот. Үчүнчү кадам эң эле кызыктуу, бул тааныштардын тизмесин түзүү. Сиз тоюңузга өзүңүздөрдүн тааныштарыңызды, жакындарыңызды чакырсаңыз, канча адам келет? Орто эсеп менен 250-300 адам келет. Мына ушул 250-300 адам сиздин өтүнүчүңүздү жерге калтырбай турган адамдар. Мына ушулардын списогун түзөсүздөр дагы ар бирин Atomy дүкөнүнө чакырасыздар. Бардыгы эле бизнеске келе бербейт, бирок биздин товарыбыз өтө сапаттуу, жагымдуу болгондуктан ар бири, мен сизге гарантия берем, Atomy дүкөнүндө кардар болуп кала бермекчи. Катталгандардын арасынан сиз менен бирге бизнес жасоочулар чыгат. Заманыбызга жараша азыркы убакта онлайн дүйнөдө дүркүрөп өнүгүп жаткандыктан, сиз тааныштардын тизмесин онлайн дүйнөсү аркылуу да кеңейтсеңиз болот. Ал үчүн ар түркүн соц тармак сыяктуу инструменттерди колдонуп, өзүңүздүн тааныштар тизмеңизди өтө чоң кылып кеңейтип алсаңыз болот. Ошол себептүү онлайнга да көңүл бөлүп, виртуалдуу партнерлорду да тапканга ниет кылыңыз. Төртүнчү кадам бул сиздин өзүңүздүн жазылган адамдарыңыз менен ар дайым байланышта болуу. Алар менен телефон чалып сүйлөшүп, жолугушууларды уюштуруу регулярдуу түрдө болуш керек. Бул бизнести өнүктүрүү үчүн кайноо принцибин колдонуу өтө зарыл. Кайноо принциби деген эмне? Суу 100 градуста гана кайнайт. Сиз мисалы бир казанга сууну асып коюп, астына отунду 2 күн, 3 күн акырындан таштасаңыз, кайнабашы мүмкүн. Бирок ошол казанга сууну асып туруп, отунду аябай катуу жаксаңыз, жарым саатта эле сууңуз боркулдап кайнап чыгат да. Бул бизнесте да ошондой. Сиз элең салаң болуп, мисалы бир айда бир киши жазып, ушинтип кээде эстегенде бирөөгө айтып коюп иштеп жүрө турган болсоңуз, андай бизнесиңиз өнүкпөйт. Бул жакка толугу менен өзүңүздүн ыхласыңызды коюп, отунду ар дайым бизнесиңизге таштап турушуңуз керек. Мына ошондо сиздин бизнес өнүгөт. Ал эми 5-чи кадам болсо, сиз бизнести жакшы түшүндүрүүнү үйрөнүшүңүз керек. Компания жөнүндө, продукция жөнүндө, бизнес жөнүндө жакшы түшүндүрүп, жалпак тил менен бергенди үйрөнүңүз керек. Ар бир темага өзүңүздүн бир 5 мүнөттүк, 10 мүнөттүк речиңиз даяр болушу керек. Ошондой эле компания менен кантип келечек курасыз, мына ошол элестетүү сизде болуу керек. 6-чы кадам аңгы сүйөн алганда follow up and
follow through демекчибиз. Follow up деген бул эмне? Бул сиздин жазган адамыңыз менен 48 сааттын ичинде кайра байланышып, алар менен дагы бир жолу контакт түзүү жана ошол контактты андан ары улантып кетүү. Себеби адамдын мээсинде информация свежий боюнча 48 саат гана сакталат. Андан кийин сиз эгер такыр байланышпай койсоңуз, атын видеону ал киши унутуп калат. Бизнес курам деген оюн да унутуп калышы мүмкүн. Ошол себептен сиз каттаган адам менен тез арада кайра байланышка чыгышыңыз керек. Ал эми follow through деген бул ошол каттаган адамыңызды результатка чыгаруу үчүн ар дайым аны коштоп жүрүүңүз. Аны жок дегенде өзүңүздүн деңгээлге чейин жеткирүүңүз зарыл. Андан ары эгерде анын сизге караганда деңгээли жогору болуусун кааласа, анда албетте ал партнер өзүн өзү өнүктүрүп, сизден дагы өнүгүп жогору кетиши мүмкүн. Биз бул жерде уйга болгон сүйүү жана балага болгон сүйүү деген философияны колдонушубуз керек. Экөөнүн айырмасы кандай? Уйга болгон сүйүү биз уйду эмне себептен багабыз? Биз андан сүт алыш үчүн, эт алыш үчүн, өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбыз үчүн гана багабыз. Ал эми баланы эмне себептен багабыз? Ал биз аны сүйөбүз жүрөгүбүз менен. Андан сизге пайданын кереги жок. Сиз ага жакшылык гана каалайсыз. Atomy компаниясында биз партнерго мына ошондой сүйүү менен мамиле кылабыз. Ал эми 7-чи кадам, сизге партнеруңуз кандайдыр бир көйгөйлөрү менен келиши мүмкүн. Мына ошол көйгөйлөрдү сиз аныктап, консультация берүүгө деңгээлиңиз көтөрүүңүз керек. Кандай проблемалар болуп калышы мүмкүн? Мисалы, ал партнер адамдар жазып эле жатат, бирок эч ким таба албайт. Эмне себептен? Себеби сиз диагноз коюп бересиз, чындыгында эле ошондой болот. Эгерде ошол партнер өзү эч нерсе албаса, астында жазылган адамдар дагы эч нерсе албайт. Же болбосо дагы мындай көйгөй болуп калышы мүмкүн. Партнер эч кимди жаза албай жатат да, эч бир киши каттай албай жатат. Эмне себептен? Себеби өтө жөнөкөй, ал тааныштардын тизмесин түзгөн эмес. Сиз ал партнеруңуз менен тааныштардын тизмесин кошо түзүп, анын контактларын баарын кошо казып чыгып, ошондой жардам берсеңиз болот. Мына ушул сыяктуу бир көйгөйлөр менен келгенде, сиз ошого туура диагностика коюп, туура багыттоого үйрөнгөнүңүз зарыл. 8-чи кадам бул командаңыздагы партнерлордун дубликацияга бет алуусу. Бул бизнес дубликациянын бизнеси. Дубликация бул кайталоо дегенди билдирет. Башкача айтканда, бизнеске жаңы кирген адам ийгиликтүү партнерлордун кылган иш-аракеттерин кайталоо менен ийгиликке жетет. Сизди кайталаган партнер бул дагы бир сиз дегенди билдирет. Ошентип сиз бир эмес, экөө болдуңуз. Сизди дубликация кылган партнер көбөйгөн сайын бизнесиңизде масштаб чоңоет. Тармактык маркетинг бизнесинин эң чоң сыры ушунда. Кантип миллионер болушууда? Так ушул аракеттен улам. Эгерде командаңызда дубликация жок болсо, анда бизнес токтойт. Дубликацияда партнерлордун өзүнө жоопкерчилик алуусу өтө чоң мааниге ээ. Бардык майда, жагымсыз сезилген иштин баарын спонсоруна жүктөп коюп жүрө берген болсо, мисалы регистрация, заказ өткөрүү деген сыяктуу, анда ал адам өз кезегинде командасына да ошол нерсени үйрөтө албай калат да, бизнес масштабка чыкпайт. Ар бир иш-аракет тармактык бизнесте көп эселеп кетет. Ошондуктан өнүгүүнү жакшы жолду көздөй кетсеңиз, командаңыз дагы ошол жолго түшөт.